өзүнүн ичинен суу алды. Канча литр суу алды жеңе? 5 литрдей алды да. 5 литрдей суу алдыбы? Азыр кандай өзүңүз жакшы эле сезип атасызбы? Жеңил деген спалма. Ичиңиздagi кирип эме болуп калдыбы? Assalamu alaikum, hormatly mekendештер, кадырман кыргызстандтар. Биз буйруса Индиядагы больницалардын бириндебиз. Бүгүн 10 май, достор мекендештер. Биз 8 май күнү дароо бул Динара эжекебиздин анализдерин тапшырганбыз, жакшы билесиздер. Бүгүн анализдердин жыйынтыгы чыкканы турат, чыгып калды. Биз азыр толук жыйынтыкты угабыз, результатты угабыз дагы. Анан врачтардын консультациясына кирип, анан врачтар эмне дейт, донор боюнча эмне дейт, бейтап боюнча эмне дейт, анын баардыгын биз азыр толук угуп, анан сиздер менен бөлүшөбүз. Андыктан алдын ала дуа кылып туруңуздар. Биз, урматтуу достор мекендештер, бул Делинин бир башка шаарында, Гургаон деген шаарындагы больницалардабыз. Баса бериңиздер. Ал эми берки бейтаптар болсо, алар Нойда деген шаарында. Эки шаардын аралыгы 1,5-2 сааттык жол. Эки больницанын аралыгы. Алар башка больницада, булар башка больницада. Буйруса азыр биз булардын маселесин дароо бүтүрүп, консультацияга кирип, анан алдын ала врачтар кандай дейт, эмне дейт, аны дагы толук угабыз дагы, анан кийинки бейтаптарга жол алабыз. Андыктан ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп туруңуздар. Эч качан жок дегенде моралдык колдоону токтотпоңуздар деп мен сиздерден суранам. Достор мекендештер, азыр жеңебиз боюнча биз алдыда толук маалымат беребиз. Азыр уже палатага кирип, жеңебиз жатып атат, Динара эжекебиз. Анан эмне үчүн жаткырып атат, эмне болуп атат, алдын ала азыр толук маалымат беребиз. Азыр бул жерден ичкерге киргенден кийин азыр маалымат бере албай калабыз. Чыгып азыр больницага кирип жаткырып коюп, анан буйруса сиздерге эмне болуп атат, кандай болуп атат, эжебиздин жыйынтыктары негизи эле кандай жылыштыктар болуп атат, анын баардыгын айтабыз. Буйруса жакшы эле үмүт кылып туралы. Мына достор, урматтуу мекендештер, биз кайрадан больницадабыз. Эми сиздерге биз толук азыр маалыматты берели. Бул маалыматыбыз, урматтуу достор, бүгүнкү Динара эжекебизге дарыгердин, доктордун айткан сөзүн толук жеткирели. Динара эжебиздин акыбалы боюнча азыр врачтар кечээки тапшырган анализдерине жараша айтып атат. Сөзсүз пересетке жасалыш керек. Анткени акыбал оор, ичинде суу дагы чогулуп атат. Диагнозу ошол цирроз печень диагнозун койду. Анан негизи узартып кармап отурган эч кандай эме жок. Анткени эженин акыбалын көрүп, чындыгында эртерээк болушунча операция жасаш керек деген сөзүн айтты. Азыр кошо дарыгердин айтып аткан сөздөрүн дагы жогоруда көрдүңүздөр, бирок толук запись болбоду, себеби көп убакытта эме болду. Ал эми донор маселеси боюнча айтылган сөзүн айтайын. Донордо туугандар мындай маселе болуп атат.
Донор баягы кыргызда сөз бар го, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген ушуда мен өзү бир нерсени сезип ойлоп аттым элем, ушул донору туура эле түшүп калса экен, баары дароо бат жыйынтык жакшы жылыш болот эле депчи. Донор туура түштү, кандын группасы түштү, донордун ден соолугунда проблема жок деди, баардыгы сонун деди. Но маселе, достор, донордо ушундай бир аз внутренний ичинде баягындай боорду май басып калгандыгы үчүн донорду азыр бир жума диетага отургузду. Бир жумадан 10 күнгө чейин диетага отургузуп, диетада эмнелерди жеш керек экенин баардыгын жазып берди. Көбүнчөсү ушу жашылча тамактарды жазды. Мына ошонун негизинде анан эме менен дагы занимация кылыш керек болот. Мындай басып, чуркап, физзарядкада кылып, кыскасы бир жума 10 күндөн кайра повтордун анализ тапшырабыз. Ошол майы, боорду каптап турган майы жоголгондо анан операция кылабыз. Азыр биз рисковать эткенге жол бербейли деп атат. Анткени кийин бейтап кыйналып калат. Донор дагы эме болуп калышы мүмкүн. Негизгиси бейтап кыйналып калат. Ошон үчүн бейтапты Динара эжени рисковать эткибиз келген жок. Ошон үчүн донорду биринчи нормага алып келели, анан кийин операцияга алып кирели деп атат. Мына ушундай достор. Анан дагы сурайт, бул жерде дароо ушу сурайт да, bundan башка да доноруңар барбы депчи. Жолдошу бул Алтышаганын хан группасы 2 положительный чыгып калдат. Ал эми жубайыныкы 1 положительный, донордуку дагы 1 положительный, как раз экөөнүкө туура келип атат да. Ошонун негизинде биз азыр врач ушундай консультация берип, плюс Динара эжени больницага бүгүн жаткырды. Эмне үчүн? Анткени ичин көрүп атасыздар, аябай мындай шишип кетти. Ичине суу толуп калды. Бул биринчиден, экинчиден кандын гемоглобини түшүп кетти, аябай низкиге түшүп кетти. Гемоглобин куюш керек, кан куюш керек деп жаткырды бүгүн. Бүгүн ушул биринчи кан куят экен, гемоглобин, анан ичтеги сууну алат экен. Мына ушундай процедуралар бул жерде жазылып турат. Мына ушул процедуралардын баардык каражаты, урматтуу достор мекендештер, 101 миң бир күн жаткан эле 101 миң Индиянын сомунда, долларга салганда 1200 канча доллар болуп калат экен. Мына ушундай каражат азыр төлөндү. Биз бул маселелерди ойлоп келген эмеспиз да, биз операцияга гана каражат чогултуп келдик элек. Ушундай экен да, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет демекчи. Биз ойлогондон ашыкча мындай айтканда чыгымдар, биз ойлогондон ашыкча бир ушундай бир убаракерчиликтер болуп атат. Bunun бардығына негізі Алла Таалам шифасын берсинчи. Анан эми негизи жакшы билесиздер, каражат толук чогулбай келгенбиз. Чогулбай келсек дагы ушундай маселе жаралып атат. Эжебиз өзү кыйналып турганда ушул донор эле азыр даяр болгондо дароо анализдерди тапшырып, экзамен консультацияларын бүтүрүп, операцияга бир жуманын ичинде алып кирип кетебиз деп кече келгенде эле ушундай жакшы сөзүн айтып бизди кубандырды эле да. Мен деле сүйүнүп аткам, Динара эженин иши жакшы жылыштык кетип атат депчи. Анан көп эле сиздерге бөлүшпөй аттык элек, анткени баягындай эртеңки күн эмне болот экен, кандай болуп калат экен деп ойлоп аткан элек. Бирок негизиси донор түштү, донор түшүп эми кичине бир диета кармандан Кудай кааласа операцияга киребиз деген оюбуз бар. Азыр эми больницага алып кирип көрдүңүздөр, палатага алып кирип кетип аткан учурду көрдүңүздөр. Агабыз жолдош алып кирип, кошо кирип, палатаны көрүп, жаткырып чыкты. Жолдошу жанында болот. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, азыр кирип, кошо кирип жаткырып чыктыңыз да? Кошо кирип жаткырып чыктым. Кандай эмеси, мындай жайгашкан жери жакшы эле экен? Жакшы, жакшы. Буюрса азыр медсестралар келип, уже эмесин процедураларын баштайт. Негизи эжекебиз өзүн жакшы эле сезип атабы? Жакшы эле, жакшы. Жакшы элеби? Мындай биз ойлобогон, биз күтпөгөн күтүүсүз нерселер болуп кетип атат. Мындай манайы жакшы эле негизинен эжебиздин. Жакшы эле көрүнөт, жакшы. Түшүнүктүү. Мына ушундай достор, бул Индиядагы азыр ушул дарыланын башталып аткандыгына мындай ой пикирлер, ойлор кандай болуп атат эми айтып атпаймынбы? Ошо биз күтпөгөн нерселер кошумча, убаракерчилик кошумча, чыгымдар кошумча уже процедуралар болуп калып атпайбы? Мисалычы, буга чейин 3 жыл оорудум эле, бир дагы суумду алдырган эмесмин ичимен деп атат. Бүгүн айла жок алдырыш керек болуп атат, себеби кыйналып аткандыктанчы. Мына ушундай учурларда кандай ой болуп атат сиздерде, эжебизде? Эми
Сиги аялым сууну алдыргысы келбей атат, алышка туура келет экен да. Докторлор айтат алыш керек деп. Ошо көндө алдырганы азыр жатты кирип, азыр башташат го. Индияга көнүп эле калдыңыздарбы негизинен? Ооба, көнүп эле калдык эми. Түшүнүктүү. Урматтуу достор, мекендештер, мына ушундай, анан мен бир сиздерге дагы бир терең кайрылып кетким келет. Кайрылганга арга жок болуп турат. Себеби Динара эжебиздин каражаты толук чечилбей туруп биз Индияга аттанганбыз, жакшы билесиздер. Мен ошол учурда 5-6 миң доллар каражат калды деген. Бул операциясынын жетпеген болчу. Азыр мына мен жаңы көргөзгөн 101 миң бүгүнкү гемоглобин куюу, кандын сууну алуу, дагы ошо 1-2 процедурасы, 4 процедурасы бар экен. Анан ошол жерде палатасы кымбатчылык экен негизи. Өткөндө Кубан агабыз деле 2 күн жатып 190 миңди төлөп чыккан. Бул эжебиз азыр бир күндө кан куят, суусун алат, дагы ошо процедуралар менен 100 канча миң болуп калып атат. Бул дагы уже ашыкча чыгым, 1200 канча доллар. Кайрылып кетерлим, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Эжебиздин акыбалы ушундай болуп турат. Чындыгында баардык эле ошо каражатка келип такалат. Бөтөн жерде мына ушул видеолорду көргөн инсандар бардыңыздар, жардам бердиңиздер. Дагы бир силкинип колубуздан келсе бир 100 сомдон болсо дагы колдоо иретинде колдоп берсеңиздер дейт элем. Азыр биз каражат операциясына жеткире албайсак, азыр кошумча процедуралар болуп калдат да. Улам жардам сурап чыгышты эле биз үчүн чындыгында мындай бир аз ыңгайсыздык жаралат, бирок айла жок. Индияда ушундай маселе, достор. Туура түшүнгөнү эме кылыңыздар. Мен өткөндө дароо бир топ ушул каражатты чогулуп кетсе сүйүнүп, ошол 90%дан жогору чогулуп калыптыр десем, көпчүлүк түшүнүп калыптыр. Болду, чогулуп бүттү депчи. Жок, чогулуп бүтө элек болчу. Биз эжебиз кыйналып аткандан бул жака эртерээк алып келген элек. Ошого мен сиздерге дагы кайрылам. Бул видеонун астындагы Мбанк жана Сбербанк счетторуна колдон келишинче колдоп жардам бериңиздер. Жана ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп бериңиздер. Ушул видеолорго лайк басыңыздар, ой пикир комментарийга калтырыңыздар. Иншалла сөзсүз бул Динара эжекебизди жакшы кылып кайра Кыргызстанга алып кетебиз деген үмүтүбүз чоң, достор. Албетте аракетибизди токтотпойбуз. Буюрса бир жума азыр донорду диета карматып, бир жумадан кийин анализ тапшыртабыз. Кудай кааласа жакшы жагына чечилет деген үмүтүбүз бар. Анан аганы дагы айтты, эгерде бул такыр мүмкүнчүлүк болбосо, сен дагы даяр тура бер деди. Мисалы кан группасы башка болот го, бирок канды переливание кылып кылса болот экен. Ушундай жолу бар деп врач өзү айтты, уктуңуз. Сизден дагы сурады го, донор боло аласыңбы депчи. Мисалы сиз оюңуз кандай? Болом мен донор. Эгерде макул эмени кан группаларды туура келтирген болсо, түшүп даярдаса кандай? Даяр, мен даяр. Донор болууга даярсыз? Даяр. Мына ушундай, достор, мына жолдошу азыр өзүнүн оюн сөзүн буга чейин деле Кыргызстанда айткан. Мен түшкөндө мен 100% берип өзүм эле жөнөтөлөм депчи. Мына ушундай. Ошон үчүн мусаапырчылыкта бул бир туугандарыбызды баяндай мусаапыр кылып, бир кандай кылса булардын ичиндеги оюн билбейбиз, бирок баары келип каражат келип такалганда жетпей калса эмне болот, кандай болот, ушинтип калып кетсем кандай болот деп ойлонушат, кыжалат болот. Мен булардын ичинин оюн билип эле турам, ошон үчүн сиздерге кайрылып атам. Биз бул жерде запас, ашыкча каражат үчүн эмес, бул жерде жетпей аткан каражат үчүн сиздерге кайрылып атабыз. Динара эжекебиздин туура түшүнүңүздөр. Кудайга шүгүр, ушунчалык аябай жакшы жардам бердиңиздер. Дагы да бир колдоп бериңиздер. Себеби биз улам эртең операцияга чейин операциясын, мына бүгүнкү кетип аткан чыгымдарын даярдап турсак, иш алдыга бир топ жылат да. Каражат издеп, каражат табыш керек деп туруп калбайбыз. Мына ушундай, достор. Аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Ушундай Динара эжебиз боюнча дарыгерлердин сөзүнүн баарын уктуңуздар, көрдүңүздөр. Эң негизгиси Аллах Таалам шифасын берсин. Дуаны токтотпоңуздар. Дуа кылып туруңуздар иншалла. Мына бул Форtis клиникасынан бир топ этаптар жакшы болуп кеткенин жакшы билесиздер. Иншалла бул Динара эжекебизге дагы Аллах Таалам сөз шифасын берет. Биз эми бул эжебиздин маселеси мына ушундай. Азыр больницага жаткырдык. Буюрса больницада азыр өзүбүз көзөмөлдөп, баардыгын карап, дайындап коюп, анан берки кошо келген бейтаптарыбызга бүгүн азыр барабыз. Алардын дагы маселелери азыр анализдер тапшырылат.
анализдер бүткөндөн кийин алардын да дарыгерлерине кайра консультацияга киребиз. Буюрса алардыкы без донор, опухоль, сколиоз, анан кубан агабыздын донору жакшы жагына чечилип атат алдагы. Кудай кааласа алардын маселеси Динара эжекебизге чейин чечилип калар деген үмүтүбүз бар иншалла. Мына ушундай достор. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, assalomu alaykum.